Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ачык пикир программасы, студияда Эрмек Күнеңкеев. Бүгүн биз Асман шаарынын ачылышы тууралуу кеп курабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жогорку Кеңештин мурдакы вице-спикери Кубанычбек Исабеков, Кыргыз Республикасынын алгачкы акыйкатчысы мамлекеттик ишмер Турсунбай Бакир уулу. Кош келипсиздер. Эртең буюрса ушул Асман шаарынын деген ири долбоордун ачылышы аз эми эртең буюрса Ысык көл өрөөнүндө болот. Ошого байланыштуу көптөгөн иш-чаралар буга чейин жүргүзүлгөн. Сиздердин оюңуздар боюнча Асман шаары мындай курулганына кандай карайсыздар? Эми эгемендүүлүктү алгандан бери мына 30 жылдан ашты. Бирок биз бир эл орунда жүрөбүз, эч нерсе курулушту өзгөрүп боло элек. Анан кыйналып атабыз, анан бизде кемчиликтер көп деп эле жамандыкты эле издеп жакшылыкты унутуп калдык. Мен мисалы бул Садыр Жапаровдун өткөн жылы бул жаңы жанагы эски гостиница Ысык көлдүн ордуна жаңы өкмөттүн имаратын курайын деген колдогон. Эми коңшу мамлекеттердин баары эле алга жылып атат. Эми биз кыйналып аттык десек, эми дүйнөсүнүн баары кыйналып атат. Ошол эле ковидтен кийин азыр эми мына согуш болуп атат, жеке эле Украина менен Россия эмес, башка жерлер да тынч эмес. Кээ бир мамлекеттер дүйнөдөн жок болуп кетип атат. Анан алдыга жылабызбы же жокпу? Анан кыйналып атабыз эле дей берсек, бизге бирөө жасап береби? Ошон үчүн жаңы имараттарда курулушу керек бир четинен. Экинчиден эми Ысык көлдө Асман шаары курулууларынын кээ бирлери сынгалып атат. Мисалы жол бүтөлөк жатса, баалар өсүп атса, айыл чарбасына тигиндей болуп атат. Эми дүйнөсүндө азыр кичине каатчылык болуп атат, кургакчылык болуп атат, ысыкчылык болуп атат. Мына Индияны алсаңар 78 киши өлүп калды ысыктыктан. Эми коңшу мамлекеттерде ысык болуп атат. Бизде деле тилекке каршы ушундай табигаттын терс көрүнүштөрү болуп атат. Мисалы Ысык көлдө деле бул мөндүр уруп кеткен апрель айындачы, майдын башында суук болду, 4,5 градуска чейин мынус болду. Бир топ абрикос өрүктөр үшүп кетти. Анан тескей жагында жол бүтөлөк. Ал эмки жылы бүтөт деп Минтранс айтып атат. Каржы проблемалары бар. Бирок ошол эле маалда Асман шаарын куралык инвесторлор келип атат деп, адегенде жанагы Тор айгырдын жанында болчу. Эми азыр болсо тиги тамчы жакка жылып атат. Жанагы өкмөттөгү сот иштери болуп, ошол жердеги элдин жерлери кайра алынып, мамлекетке элге компенсациясын төлөп берип аткандыр эми. Андан кийин ал жерге шаар курулуп калса, бул жаман болбойт. Эң негизгиси баягы Ысык көл бүт кыргыз элинин бермети. Бул жеке эле көлдүктөрдүкү эмес, баарыбыздын сыймыгыбыз. Демек, биз көлдү көздүн карегиндей сактап калышыбыз керек. Бул биринчи экология проблемасы болбошу керек. Ошол эле маалда ошол жерден миңдеген киши жумуш орду менен пайда болсо, кычыраган мына шаар курулуп калса, мисалы Астананы карасаңар, Момпосуйда болуп калган, Борбордо Алматыдан тияка Назарбаев президент болуп турганда Казакстан жылдырды. Жаман болдубу? Эч ким тийишпей да калды. Түштүгү Россияныкы, тигүү деген саясатчылар да чыгып аткан. Азыр болсо дүйнөлүк деңгээлде чоң шаар пайда болду. Эми көлдө дагы ошондой шаар пайда болсо, инфраструктура өзгөрүп, баягы эч кандай табигатыбызга зыян болбосо, канча киши жумуш орду менен пайда болуп, ошол жерде биздин деле чыган балдар, кыздар өсүп келаткандар жашап калса, турмуш оңолсо жаман болобу? Мен муну колдоп кетер элем. Турсунбай мырза, мына биздин мамлекет башчыбыздын демилгеси менен 5 жылдын ичинде буюрса Асман шаары курулуп бүтөт деп айтышып атат. Сиздин оюңуз боюнча, ошо Асман шаары бизге кандай пайда алып келет? Биринчиден биз тарыхты издеп көрсөк, СССР мезгилинде Кыргыз Республикасы дотация эле. Москвадан жылына бөлүнчү эле. Бүгүнкү күнү ошону эстешип көп эле түшүнбөй айтышат. СССР мезгилинде Кыргызстанды жакшы башкарчу эле, мына ак үй туратма, көк үй туратма, заводдо турат дептир. Бирок бул дотация негизинде курулган нерселер. Бүгүнкү күнү болсо көз карандысыз Кыргызстанда өзү каражат издөө жетекчилер моюнда болуп атат. Кудайга шүкүр, мына мектептер, бала бакчалар, завод, фабрикалар курулушту баштады. Ошондуктан эскиден кыргыздын жакшы сөзү бар: көз коркок, кол батыр деп. Коркпой баштай бериш керек. Эми 5 жылда бүтөбү, 7 жылда бүтөбү, эми аны Кудай билет, но эң негизи баштап коюш керек. Ишти баштабасаң, ортон эч нерсе жылбайт. Кытайда данышман Кытай элинин бир макалы бар.
эч нерсе жасабаган адам гана ката кетирбейт деп. Отырып алса, жатып алса, албетте анда эч нерсе жылбайт. Мына 31 жылдан бери ушуна кылып отуруп атпайбызбы? 32 жылга кетти. Бирөө куруп бере тургандай. Мурда СССР жок. Ошондуктан бүгүнкү жетекчилер өздөрү издеп, өздөрү спонсорлорду издеп, инвесторлорду издеп жүрүшөт. Мен бул маселени айтып атканда дайыма Равшан Сабировду белгилеп кетет элем. Ал мезгилде ал депутат эле. 2021 жылы декабрь айында ушул маселени көтөргөн. Автор да айткан, Руслан Ахматалиев деген жигит өзү аяққа бияққа барса, аны четке қағып атады, ешкім тоғытпай атады деп тұрып. Ошондо ушу маселени көтөрүп, президентке кирип, президент колдоду. Биринчи алда ишенбептир. Бирок анан кийин проекттерди көрүп ишенип, бүгүнкү күнү 3-чү төрагасы болуп, өзү идеянын автору Руслан Ахматалиев болуп атат. Муну мамлекет колдоп бериш керек. Эмне үчүн бул ишке аша турган нерсе? Мен мына Малайзияда элчи болдум. Куала-Лумпур шаары Малайзиянын борбору. Азыр бул Түштүк Азияда эң күчтүү мамлекеттердин бири. Бул албетте легендарлуу премьер-министр Махатхир Мохаммаддын заслугасы, ошонун орусча айтканда Тигр Азия. Ооба, жолборсу Түштүк Азия ошо регионунун. Ал кайсы жерде курулду? Джунглинин ордуна. Биздин токойлор эмес, арча токой же жаңгак токой эмес. Жиш токой. Жиш токой адамдар баса албай турган жерде. Ошону кыйып, ошо дарактардын баарын кыйып жок кылып, анан кийин ордуна шаар курулду. Ал шаар толуп кеткенде жанына bir 30 километр ары Путраджая деген атан шаарды курушкан. Бул ушул Куала-Лумпурду кичине мындай бошотуш үчүн. Анткени машина жиш болуп, эл жиш болуп, биздин Бишкектегидей азыр. Биздин Бишкек шаар болсо, эсир мезгилде пландаштырылганда 800 000 адамга пландаштырылган экен, ашып кетсе. Бизде азыр Кыргызстанда официально 1 миллион дешип атат. Бир расмий түрдө эмес алып көрсөк, ички мигранттар менен жана пропискасы жок жашагандар 2 миллионго жакындап калды. Ошондуктан бул өзү абада керек Кыргызстанга кошумча бир шаар курулуш керек. Анан башка бирөө келип куруп берет деген ойдон алыс болушубуз керек. Өзү баштап туруп, мына Кудайга шүкүр, ушул идея ишке ашкандан бери, мына ишке ашып аткандан бери спонсорлор келишти баштады. Биринчи Францияны айтып атты, бүгүнкү күнү билем, Мал Төлөнбай, Нурбаев жана башка жаш бизнесмендер Кытайдан жана башка Араб өлкөлөрдөн инвесторлор алып келип атат. Жакында эле Кореядан бир инвестор келип акча. Эң эз баштап коюш керек. Баштап койсо баары кызыгат. Жөн сөз кылып отура берсек, анда бирде инвестор келбейт да. Ошон үчүн бир үлгү керек да. Мына келип чоң инвестор салып атат. Бизде кеч калбайлы деп, буларда жарышат бардыгы бизнесмендер, бүт өлкөлөр. Ошондо бул боло турган нерсе, албетте, Кубанычбек агабыз айткандай, Ысык-Көлдө жайгашкан эң туура. Анткени статистиканы алып көрсөк, жылына Кыргызстанга келип аткан туристтердин басымдуу көпчүлүгү Ысык-Көлгө келет. Ысык-Көлгө туристтер келсе, албетте ошол жерде жакырак ушундай шаар болуш керек. Анткени мына Бишкекке расмий делегациялар келсе, каякта тосуп атабыз? Резиденцияда. Аларчада. Конгресс зал бар, ошол жерде тосуп атабыз. Бул жерде Ысык-Көлдүн жээгинде, рух ордон салып атканда да атайын салды да ошону коноктор үчүн деп туруп. Келип баары кызыгышып атпайбы? Атайын шаар салынса, мен ойлойм, бул жерде саясий иш-чараларды, маданий иш-чараларды, спорт иш-чараларды өткөрсөк болот. Ошондуктан бул боло турган нерсе. Бул жерде негизи айтып коюш керек. Көп эле айтып атат, 500 000 адам канча жашайт деп. Мен да бир тарыхты айтып кетким келет. Мына Кемпир-Ат боюнча талаш татыш Кудайга шүкүр басылды. Баары түшүнүштү. Бул эсир мезгилинде Өзбекстанга өтүп кеткен жер экен деп туруп. Эми Өзбекстан ошол карыздан кутулуш үчүн 19 000 гектар Кыргызстанга берди. Эмне үчүн? Ал ошол жерге айылдарды салып алыптыр. Эми бизде да ошондой маселе турат да азыр. Ошол Өзбекстан эгерде компенсация бербегенде, ал канал куруп берип, кандам жайга чейин, Бургунду массивке чейин 100 000 адамды көчүрүп барыш керек экен. Ойлоп көргүлө, Баткен областына 100 000 адам көчүрүп баруу. Бул Ысык-Көл Баткен эмес да. Бул жер бүт мындай Бишкектен аэропорт бар, Тамчыда аэропорт бар, бул жерде Ташкенттен, Алматыдан жакын жерлер, ошондуктан бул жерде атайын ушундай ыңгайлашкан жер десе мен жаңылышпайм. Бул жерде мен ойлойм 500 000 деген бул реалдуу, ашып кетиши мүмкүн. Анткени бул жерде мына умный шаар, акылдуу шаар деп атабыз, ал болот. Анан Кудайга шүкүр мына башка шаарлардын тарыхын алып көрсөң, Дубай же болбосо Сингапур, булар финанс борборлорго айланган. Эмне үчүн Асман шаар борбор Азиянын финанс центрине айлана албайт? Айлантырсак болот да. Ага кичине да мына Кубанычбек айке да мага окшоп депутат болгон билет. Ал үчүн кичине мыйзамдарды биз саздап коюшубуз керек. Өзгөчө мына кыргыздарга керек азыр. Пайсыз берилген ислам банктары келтирсек, мына Ысык-Көлгө алада жыгап жашат. Мына Кудайга шүкүр, мусулман өлкөлөрдөн көп турист болуп Ысык-Көлгө келип атат. Атайын мусулман пляждар түзүлүп атат. Ислам банк ачылганда шарт түзүп берсек болот да. Бул мыйзамды саздап коюш керек ага.
Қуанышбек мырза, мына ыссы көлді отпайсыз ба? Ыссы көлгө анан ушул асман шаарынан кийин мындай терс таасири тийип калбайбы? Мен бир чети көлдүк болом. Ушуну айтып берсеңиз. Негизи ысык көлдүн өнүгүшү боюнча концепция бекитилген. Убагындачы мындан 15 жыл мурун 35 пункттан турган концепция бекитилген, анын 27син мен жаздым эле. Ошол президент тарабынан бекитилген. Тилекке каршы ал унутулуп келаткан. Эми азыр мына бул Садыр Жапаров бийликке келгенден бери чекил ысык көл эмес, мына Чакан аэропорттордун баарын калыбына келтирген атат. Ошол эле Тогуз Тородон болобу, Испанадан болобу, мына тиги Аксы районунун Таласты бир кыдырып келишпедиби? Бул дагы мамлекеттин өнүгүшүнө чоң өбөлгү. Мурун Союз убагында бекер курулган эмес да. Анан алар иштебей калган. Мисалы Балыкчыда да аэропорт бар болчу. Айыл чарбага анык керектүү жанагы андыбалар келип туруп ошол дары сепчү да айыл чарбасына, талаа жерине жана эгиндерге тигүү. Анан Тамга айылында да санаторийде аэропорт бар болчу. Тилекке каршы чөбөсү азыр иштебей турат. Жети-8 район Тамгасында. Командующий Орто Азиянын аскер округунун командующуусу Лященко деген жердешибиз бар эле, герой генерал армия, ошол учуп келчү Алматыдан. Анан Алматы, Тамга, Бишкек, Тамга деген самолеттор уччу. Як-40 менен, Як-40 менен, анын 24 пассажирскилерчи. Эми аны да эске алыш керек. Негизи туризмди өндүрөбүз десе, Чакан авиациясы бул инфраструктура өнбөйүнчө өнбөйт да. Анан Кыргызстан биздин ата бабабыз жанын берген да. Ушундай биз ушундай жакшы жерге жайгашып калганыбызга биз Кудайга тоо дешибиз керек. Анан көздүн карегиндей сактап калышыбыз керек. Ысык көл бул дүйнөсүндө мындай көл жок. Негизичи биз көп эле жерди көрдүк го. Мисалы бул Тукен болуп биз бир Данияга барганбыз. Мен бир делегацияны жетектеп барганда айтайын силергечи. Ошол жерден тарыхый музейине барсак, таң калдык. Кыргызда сакталбаганды ошолор сактап калыптыр. 1700-жылы келип Чакан боз үй жанагы кыргызча эркектердин кийимин, аялдардын кийимин, анан идиш аяктарды жыгачтан жасалганчы. Мындай тиги айнектин ичинде сактап калыптыр да. Ошондо бир географы келген экен. А биз эмне үчүн көлдү сактап калбашыбыз керек? Бирок сиз айткан 500 000 киши пайда болсо, биринчи очередь, конечно, азыр мына уруксат алыш үчүн мен деле ишенип турам, эртең президент айтат болуш керек элгечи. Мына мындай уруксат бар депчи, биздин экологдор, табигатты коргоочулар, тиешелүү министрликтер, ведомстволор муну текшерип көрүштү да. А болбосо бизден акыбыз жок, аны жерди бузгандайчы. Көлгө кирсе биз анда жоготуп коебуз көлдүчү. Бизди эч ким кечирбейт анда. Атабанын арбагы да Кудай да кечирбейт, болочокто балдар да кечирбейт. Ошон үчүн муну биз сактап калышыбыз керек. Сиз айткан маселенчи экологиябызды. Ошол эле маалда көлдүн өнүгүшүнө деле чоң өбөлгө болот. Баягы концепция боюнча көлдү тегерете темир жол курулушу керек болчу. Электро. Көмүр менен жүргөн же дистопливо менен жүргөн паровоз. Аны дагы жолду жасаш керек. Көлдүн тегерегине мисалы электричка чуркаса, бул машиналар, тыгындар да азаят болчу, экологиябыз бузулбайт болчу. Көмүрдү деле ошол менен ташыт болчу керек болсочу. Жүктөрдү ар кандай пассажирский, туристический болупчу. Анан бизде асман шаары курулса, демек бул көлдүн дагы атагы чыга баштайт. Мисалы бул Казакстандын Капчагай деген суу сактагычын киши билчү эмес. Бирок ошол жерге жана азиялык деңгээлде оюн зоокторду өткөрө турган борбор куруп койбоду. Эс алуучу жайларынан же казино-сазинонун баарын куруп койду. Бүт россиялыктар, Казакстан, азиялыктардын баары ошол жака барат. Эми Капчагай көлү менен биздин көлдү салыштырууга болбойт. Ошол Капчагайдын тегерегинде жашаганда көлгө келе салат эмеспи? Анан биз көлдү сакташыбыз керек. Ошол эле маалда бул көлдүн дагы атактан чыгара турган асман шаары пайда болсо бул жаман эмес. Анан муну мыйзам чегинде, мисалы Астананы куруп атканда Назарбаев демилге кылып туруп, алардын мажелиси закон кабыл алган Астана шаары боюнча. Эркин экономика деп жарыялап, анан салыктын бир топ түрүнөн бошотулган. Анан ошо Аравия тияк-бияктардан көп инвесторлор келген. Анан өзлөрүнүн да пайдасын да калды, куруп да берди. Бюджеттен деле Казакстандын көп акча кетиген жок аяктанчы. Эми азыр шаарда ошончо киши жашап атат, ошончо киши эмгек кылып атат. Жаман болду. Асман шаарын эко шаар деп атап
жүрүшпөйбү азыр? Анан ошо асман шаарын курууда бүт экологический, мындай экологиялык жактан таза материалдарды колдонобуз деп атпайбы? Ошонун баарын көзөмөлгө алып, ошонун баарын текшерип туручу бизде ушундай органдар барбы? Анан ошонун баарын мындай кийин мындай туура эмес жакка кетип калган моменттер болуп калбайбы деген коркунучтар да пайда болот да. Закон менен өткөрүп бекитип коюш керек мунучу, сөзсүз түрдө. Жоопкерчилигин дагычы, чекеле налогдон бошотуп коюп алар чөнтөгүн эле ойлобостон, келечегибизди ойлошубуз керек да. Жанагы ошол өзүң айткандай кайсы курулуш материалдарын колдонуп атат. Радиационный же мындай тазабы. Бизде ал өзгөчө сертификациядан өткөрүш керек ал жердечи. Курулуш материалдары экологически таза биздикин биринчи очередь колдонуш керек. Анан бизде жок болсо анда башка жерден алыш керек. Эми ар жакта деле Түп районунда цемзавод бар. Жакшы цемзавод бар. Иштебей турат, казак жигитине сатылган. Күрмөнтүдөгү? Күрмөнтүдөгү. Ал казак жигити же иштетпейт, же кайра бербейт. Бул закон менен алып туруп, срок берип турупчу, мисалы асман шаарына ошол жергиликтүү продукцияларды алышыбыз керек. Жетпегенин башка мамлекеттен алып келиш керек. Анан экологически таза болгондон кийин эмне үчүн биз жанагы мисалы жанагы суруптардан салынган деле көлдүн тегерегинде пайда болду үйлөрчү. Эми бул жерде чоң этаждар курулуп аткандан кийин таза экологиялык таза материалдарды колдонбосок, өзүңүздөр айткандай, биз элдин да ден соолугун бузуп алабыз, келечекти көлдү да жоготуп коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн муну закондуу түрдө бекитиш керек. Жоопкерчиликти дагы ар бир тиешелүү органдарга жүктөш керек. Анан аяктын дирекциясы күнү түнү иштеш керек ошол жерденчи. Керек болсо өзүлөрүнүн ошо жерге сертификациялык организациясын түзбөш керек. Анан бизде ошол асман шаарын курууда куруучулардын тиешелүү тажрыйбасы жок да биздин, кыргыздардын. А бирок башка чет өлкөдөн алып келип, ошолорду иштетип, анан көбүнчө биздин жергиликтүү куруучуларды да кошуп иштетип коюуга мүмкүнчүлүк бар да, туура? Мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы алып көрөлү, Кумтөрдө делечи. Кумтөрдө азыр 99% биздин кишилер иштеп атат. Окуп келип билимдүү болгондор бар, башка жактан иштеп келгендер бар. Жетишпегендерин келишим түзүп алыш керек. Турсунбай мырза, ушул асман шаарынын курулушу боюнча, асман шаарын буюрса, эртең башталган турат. Ушул жагы идеология жагынан бизге кандай чоң мындай плюстар алып келет? Биринчиден, жана мен башында айтып кеткендей, өз колубуз менен жаңы шаарды курсак, бул жалпы дүйнөгө өз күчүбүздү көрсөткөнүбүз болот. Жана туура багыты кетип атканыбызды далилдеген болот да. Биз жана Кубанычбек байкөз айткандай, биз жана жакырчылыктан, жана тилемчиликтен кутулушубуз керек да. Мен Малайзия элчи болуп иштегенде, Малайзиянын бизнесмендери келем дегенде бир кызык суроо беришти да. Карап көрсөк дейт, Кыргызстанда Менделеевдин бүт таблицасы бар экен дейт. Силер алтын чокусуна отуруп алып, тилемчи, кайрылчы болуп атасыңар, түшүнбөдүк силерди дейт да. Швейцарияда алтын бар экен ал дейт да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бул өзү жаман позиция өтүп алганыбызда колубуздан эч нерсе келбейт деп, келет колубуздан. Мына Кудайга шүкүр, мына 30 жыл башка президенттер кылбаган ишти азыркы президент кылып атат. Алар да айткан, болбойт, кылбайт, только базар менен супермаркет курулуп атты бизде. То есть сода мамлекетке айланып атты да. Көрсө социалдык объекттер курса болот экен, экономикалык объекттер курса болот экен, канча биргелешкен проекттер, долбоорлор ишке ашып атат. Ошондо бул боло турган нерсе. Мен башка шаарларды карап көрсөм, Дубайны алып көрсөк, о болгону саз жерде экен мурда. Анан көбү түшүнбөй эле Дубайда нефть бар да дейт, ошон үчүн өнүгүп кетти да дейт. Дубайда көп болсо бюджетинин 5% эле нефть түзөт. 5% эле. Калган 95% туризм, бул финансылык борбор, туризм жана акыркы технология, акылдуу шаар деген. Куала-Лумпурду алып көрсөк, жана мен экөөбүз айтпадык бул Түштүк Азиянын жолборсу деп. Ал жакта да вообще эч нерсе жок. Только пальма дарактын майы чыгат, болду ошол менен. Туризм и финансылык центр ошол жерден. Дайыма мен таң калчу элем, эмне үчүн Малайзия туристтер көп келет деп. Калкы 26 миллион эле. Мен элчи болуп турганда 2009-2010. 28 миллион, 30 миллион турист келет эле. То есть жашаган элине караганда туристтер көбүрөөк келчү эле. Келгенде да 5 жылдызы, 4 жылдызы мейманканалар. Шарттар укмуш жогорку деңгээлде. Эмне үчүн биз андайды кыла албайбыз? Мына Кудайга шүкүр, мен кукесинде бардыр. Жогорку кеңеште 2012-2013 жылы көтөргөндө бул Ысык көлгө, Соң көлгө жана мындай биздин эс ала турган жерге трассаларга заманбап туалет курушубуз керек, даараткана курушубуз керек десем,
бөлүшүп оппоненттерим еще журналисттер жазып чыккан Турсунбай Бакир бул туалеттердин директору деп. Азыр респойнттар куруп Азыр атпайбы? болсо Кудайга шүкүр ишке ашып атат. Мына заманбап туалеттер. Азыр келген даже орустар айтып атат, бизде жок туалеттер, мына Кыргызстанда бар экен деп туруп. Бул туристтер үчүн керек. Анткени бир келип кеткен турист сөзсүз бүгүнкү күнү интернет доорунда жазат социалдык желелерге. Мен Кыргызстанга бардым. Туалети заманбап экен, сервис заманбап экен, мейманканалар сон экен, эс алаткан жер сон экен, экология баардыгы сакталат экен деп туруп. Мына туристтер ошондо келет. А так ошон үчүн кокуш керек эмес биякта. Мен ойлойм, жана башында айткандай бурунду массивине 100 миң которобуз дегенде, элди көчүрөбүз дегенде, Үскөл уже почти инфраструктурасы өнүккөн Баткенге караганда. Бул нерсе ишке аша турган нерсе. Экинчиден болсо мына туризмди айтып коелу. Быйыл 10 миллиондон пландаштырылып атат. Кыргызстанда 7 миллион. Значит, бир жактан уже Малайзия стандартына жакындап атабыз. Эгерде Кыргызстанда жашаган калкка караганда туристтер көбүрөөк келсе, бул бюджетке жакшы кошумча болот. Ошондуктан тем более бул жакта Малайзия, Дубайлерге караганда бизде Менделеевдин таблицасы бар. Ушу алтынды акылды иштетсек, мына бир четин Куфи айтып кетти. Мен экинчи жагын айтып кетет элем. Мына коркутуп атпайбы экология жагынан? Биринчи биз эмнеден коркуп коелу? Мына жегин, Үскөл жегин сатып алган биздин эле жарандардан же Казакстанга өтүп кеткен 4 биздин пансионатты айтып көрө, ошолдор биз отпой алар. Көлдүн жеге чейин туалеттерди, душтарын куруп алып тур бул жерде. Жана агып кете турган туруп, ошондон коркушубуз керек. Экинчиден болсо ошол күмтөрдү алып көрсөк, Көлдөн 60 километр ары алардын хвостохранилищеси бар. Жана отходтору бар. 8 балга рассчитан экен, ал эсептелген экен. А бизде Кыргызстанда Кудай сактасын 8 балдан көбүрөөк болуп атпайбы? Биз ошону ойлонушубуз керек. А бул жерде экологиялык шаар асман курулуп аткандан кийин бул жерде бар риск алынат. Тем более бул жерде айтыш керек, өзү балыкчы үчүн ушу балыктын жанында курулуп аткан нерсе, ал жакта дайыма шамал. Мындай шамалдуу жер жок башка Кыргызстанда. Ошон үчүн мен балыкчы биринчи барганда таң калдым, көчөлөрдү мынча таза деп. Бирөөсүнө жакшы турабы балыкчын көчөлөрү деп. Караса шамал өзү тазалап койот экен аякты. Ал жакта жана жашыл шаар, жашыл технология, жашыл экономика дегендей, ошол жерде шамал менен иштеп турган электр станциялар курулса, башка экологиялык жактар азыркы заманбап эске алынса, эң заманбап, эң сонуш шаар болот. Бардыгы ошол жашагысы келип калат. Кончмек мырза, анан ошол шаардын курулушунда экономикалык жактан ошо эң биринчи максаты бул инвестицияларды тартып алуу, инвестициялык климатты жакшыртуу, туурабы биз? Ошого байланыштуу ошо шаардын ичинде ири инвестициялык имараттар курулганда буюрса, сиздер айтып кеттиңиздер, Борбор Азиядагы финансылык борбор болгон атап, ошого болуш үчүн кийин бизге кандай ошо пайда алып келет? Биринчиден банктар ачылат, туурабы? Жаманбы? Сөзсүз. Мына инвестиция деген эмне? Башка мамлекеттин башка жарандардын акчасын иштетүү да, шарт түзүп берсек, алар дагы акчасын салса, анан пайдасын да көрсүн, бирок негизги пайдасы бизге калыш керек да. Мисалы, мен өткөн жылы үй бүлөм салып алып, бул Тараз, Чимкент, Ташкент, Самарканд, Кашкадария, Бухарага барып келдим. Биз калып калдык туугандар. Канча туристтер жүрөт? Көлдүн туристтери жүрөт, Нарын, Баткен, оштун баары жүрөт ошол жактачы. Канча акча кетип атат. Келгендери де барганда деле май сатып алсаң деле, бензин куйсаң деле налогу түшүп атпайбы, акчасы пайда болуп атпайбы. Бияктан долларлар салып барып атпайбы, элчи валюта түшүп атпайбы. Жатаканабы, түнөйбү, ал жерден тамак ичип акча түшүп атпайбы. Эмне үчүн биз ошону өздөштүрө албайбыз? Аны койгула. Мына тиги мен бир 6 жыл мурун Душанбеге бардым. Душанбе шаары ошол жерде жарандык согуш болгон мамлекеттики момпосуй куруп койгон. Биздин Бишкек калып калган аябай элечи. Биздики айылдай болуп калды. Мисалы, суу жок отурабыз. Ким кандай башаламан салып атат, каалагандай салып атат. Асманды генералдык планды закон менен бекитиш керек. Яны буза турган болсо, жоопко тартыла турган түрмөнүн түбүнө тыга турган кылыш керек. Антпесек болбойт. Каалагандай дирекциясы колбой коюп, тааныш тууганына уруксат бере берсе, анда болбой калат туугандарчы. Ошон үчүн муну сөзсүз түрдө, мыйзам түрүндө бекитиш керек, жоопкерчилик делиш керек. Экинчиден, жанагы финансылык институттар пайда болсо, бул аябай жакшы. Мисалы, ошол жерге мен сунуштар элем, эркин экономика аймагын куруш керек. Анан көп элдер коркушат да, мисалы аяка чет өлкөлүктөр келсе, анан биздин жергиликтүү элдерибиз кире албай калабы деген коркунучтар чыгып атат. Жок, азыр мына президенттин указы менен Каша дарбазанын баарын алып салды. Жергиликтүү эл көлгө түшүш керек. Туура. Өзү кире албай калган эмне деген жорук? Бирөө келип тороп алып анан каалаганын жасай берсе, а жергиликтүү эл эмне тоого барабы, эмне кылат эми алчы?
Анан ошол эле жергиликтүү элдин продукциясын албайбы, этин, майын, сүтүн, жашыкча жемишинчи, өзүнө бекинип албайчы. Андан кийин бул көлдүн өнүгүшү боюнча бул өтө маанилүү маселе. Ошол жердеги иштеп аткан кишилер дагы мисалы көлдүн картошкасын, эт майсынын, сүтүн, алмөрүгүн алса иштеп аткандарга жаман болобу? Кумтөр мисалы Кытайдын алмасын, цементти Тараздан башка жерлерден алып келчү. Момунтип урушуп салгылашып атып мойнуна илгенбиз. Сен бул жерде иштеп атасың, ушул жердин кызыкчылыгын колдойсуң деп. Негизи биздин тейлөө ошо деңгээли кандай? Эмненин деңгээли? Тейлөө бизде азыр мисалы орусча айтканда сервис деп коет го. Ошо бизде сервистин деңгээли жетпей жатпайбы ошо? Бизде бар туугандар. Мисалы бизнести карасаңар, бул шаардын тегерегинде кандай? Тиги тоолордун арасын карагылачы. Кандай чакан боз үйлөргө окшоштуруп жасалган нерселер бар. Эмне жаманбы? Чет элден келген инвесторлор деле биздин нукура кыргыздыкын каалайт. Боз үйгө кирип тамак ичкенди, кыргыздын тиги нанын боорсогун жегенди. Мен мисалы талканды айылдан тартылган немен алдырып келип үйдөн жарым ичип атам. Бул жаманбы, туугандарым? О күндүн ысыгындачы. Анан ал 5 жылдыздуу отелдер курулат буюрса. Эмне үчүн биздикилер жок деп атасыңар? Биздикилер окуп атат азыр. Студенттердин бир тобу Германияда, Англияда, тиги Швейцарияда бир топтор. Келет. Ансыз деле көнүп калды биздечи. Ошо көлдөгү эле здравницалар, эс алуучу жайлардын бир тобу эмне жаман иштеп атабы? Конечно, ал жерге тиги кичине татмакай кыргызча кийинтип, бежикти тагып, өң башын түздөгүрүп, оңдоп мындай келген кишиге күлүп мамиле кылыш керек да. Ошо Асман шаарынын тегеректе жайгашкан айылдардын, райондордун адамдарын дагы ошо колдонсо болот да, туурабы? Сөзсүз да, курулушка биринчи очередь колдонуш керек. Курулуштан тышкары мисалы. Андан тышкары деле обслуживать персоналга. Анан мисалы таксисттер ошол жерде көнүп калган. Иштейт таксисттерчи. Бирок ошол продуктыларын да мындай. Конечно, тамак ашын алып келсең, ар жакта мисалы базарга барып деле алып атпайбы, тиги Бостериге барып базардан алып келип атат да. Бир жакта деле тиги эски аэропорттун ордуна чоң базар турат азырчы, Чолпон Атадачы. Анан негизи биздин жергиликтүү эл биринчи очередь жумуш менен камсыз болуш керек. Мисалы Казакстанга жана пансионат санаториялар өткөрүп атканда дагы договордо жазылып турган. Ал жердечи 85% кыргыз жарандар иштеш керек, салык налогдору баары төлөнүшү керек, экология сакталышы керек. Андан кийин алар 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу курабыз деген, анан контроль кылыш керек эле да. Эмне курбай атасыңар, эмне жасабай атасыңар? А бул жерде болсо бирөө салып берген атса, анан каршылык көргөзүп эле жамандыкты эле издей берсек, биз анда кандай өнөбүз туугандар? Ким жасайт анан? Же өзүбүз жасабасак, же алып келип жасап берем дегенде бут тоссок, бул эмне деген жорукканчы? Мындай болбош керек. Бул тарыхый маселе деп эсептейм. Сады Жапаров тарыхка калат, ушуну куруп бүтсөчү мисалычы. Бул өзгөчө маанилүү маселе деп эсептейм. Жүрө беребиз, ушинтип эле кандай жаралдык, ошол боюнча өлүп эле кете берели ушун мененчи. Качан биз бир алдыга жылабыз туугандарчы? Ошону ойлойлу, мамлекеттин келечегине балта чапканда эч кимдин акысы жок. Биз деген келечекте балдарга да калтырышыбыз керек да. Момундай бололук, момундай жашагыла, муну өндүргүлө, өстүргүлө депчи. Азыр биздин балдар кыздарчы кайжы иштеген жери жок. Тиягы Америка, Канада, биягы тиги Кытай жерин баарын иштеп жүрүшөт. Окуп билимдүү 2-3 докторлук титулдарын защита кылгандар бар. Ачык айткандачы. Менин кызым деле мисалы Германияда чоң университетте илим борборунда иштеп атат. Доктор наук болгон ошол жактачы. Толтура кишилер бар азыр. Башканы айтпай эле кой, мен мактанып атат деп ойлобогула да. Биз анан атуу болгондон кийин шарт түзүшүбүз керек келген кишилерге дагычы. Өзүбүз дагы иштешибиз керек. Мамлекеттин келечегине ар бирибиз жооптубуз. Жеке өкмөт, же жогорку кеңеш эмес. Ар бирибиз жооптубуз. Ушуну эсибизге алсак. Кукен улап кетет элем. Жана сиз суроо бердиңиз, куруучуларды алып келебиз деп. Кудайга шүкүр бүгүнкү күнү кыргыз куруучулар керек болсо биринчи номерде Россияда. Мына Сочида алар биздин Асман шаарына окшоп козотуп өнүктүрөбүз деп атат. Көбүнчө кыргыздар ал жакта иштеп атат. Россиянын мемин деген байларды миллионер үйүнө карасаң кыргыздар салып атат аны. Москва Ситини да кыргыздар салып. Ооба, ошон үчүн бүгүнкү күнү өзү эле балдар салып коет аны. Эң негизи Куке айтып кетти бул жерде. Катуу көзөмөл керек. Сен де сонда айтып кеттиң энем. Ким көзөмөлдө айтыптыр? Президенттен өткөн жакшы көзөмөлдөөчү эч ким жок экен. Даже мына Скөлдө 1 миллионго салынган аялдаманы таап чыкты, туурабы? Карасаң 250 миң сом курса болот экен. Ошондуктан бул жерде президенттин көз карагында болуш керек, ал сөз көзөмөлдө болуш керек. Албетте, ар бир жаран муну көзөмөлгө алыш керек. Анткени бул барыбыз намысыбыз болуп атат.
айтканда асман шары курулуп калып өнүгүп кетсе, Кыргызстандын бюджетине акча көп түшүп, өнүккөн мамлекет болобуз, Араб Эмираттары окшоп. Жана айтып кеттим да, бул жолу Дубай нефти үчүн өнүккөн жок. Туризм, азыркы заманбап технология үчүн, финанс центр болгон үчүн. Сингапурда ушундай болгон. Куала-Лумпур да ушундай болгон. Ошондон не обязательно бул Кыргызстандын нефти таап анан Дубай кылыш. Туура эмес, жаңылышып атат алар. Эң негизи биякта жетекчилердин эрки керек, анан кийин бул жерде коррупцияга жол бербеш керек. Эгерде ошо шаарды куруп аткандар коррупцияга башын малбай иштеп берсе, сен айткан 5 жылда курулуп калат. Анан Кудайга шүкүр, чет өлкөлүктөр коркпой бири-бирин чакырат. Мурдагы 10% жок экен, келгиле. Бу тапканыбыз өзүдө калат экен, элге да калат экен. Биздин элге мен Кубанычбай экенин сөзүнө улантып кетишим керек. Асман шарын алар курулгандан кийин алып кетишпейт кайра, ай бир инвестор өзүнүн мамлекеттерине. Калат Кыргызстанда. Ошону эстен чыгарышыбыз керек эмес. Анан бул жерде коңшу райондордо, даже бир ысык көл райондор эмес, коңшу Нарын облусуна, Чүй облусуна жакшы болуп атпайбы? Жана мөмө жемиш, эт, сүт бар жок ушу Нарын, Сарын бар жактап келет да. Булар негизинен бизге келип аткан чет өлкөлүк туристтер эмнеге баа беришет? Натуралдык тамак ашка. Аларда жок бул нерсе. Химия ал жакта бардык нерсе. Экичтен болсо биздин табиятка көзү күйөт. Бардык нерсе бар ал жерде. Эмне керек? Эрк керек, калоо керек. Мен ойлойм, экөөдө бизде бар. Кээ бир биздин ушу жарандарыбызга эмне деп айтат элеңиздер? Алар айтып атпайбы, бизге асмандын кереги жок, бизде каражатыбыз жетишпейт, биз башка нерсени кылышыбыз керек деген адамдарга. Орустар сөз бар. Собака на сене дейт. Эми ошондой болбойлучу тууганда. Же өзүң жасабай, же бирөө жасап берейин десе, ошо тоскоолдук кылбайчы эми. Уят эле нерсе экен да. Мисалы азыр могу Россия Украина согушунда бир топ шаарлар, район, облустар кыйрабадыбы? Азыр калыбына келтириш үчүн булар азыр курулушчуларды издеп атат. Даже кыргыздын жарандары уже даяр ошол жака барып кургангачы. Биринчи очередь бизге келип иштесин, калгандары мейли кура берсин, аяка барып жүрүчү. Анан 1 миллион жараныбыз чет жакта жүрөт, мигрант болупчу. Жакшы специалисттер жүрөт, Ал келет да мисалычы. Жакшы айлык болсо ошол жерде келип жерде иштесе жаманбы? Ошол жерге келип жашасачы. Жаман болобу дейми? Шарт түзүш керек, анан айлыктарын нормально бериш керек да. Анан эми ошо чет элдик инвесторлор болсо, алар дагы көзөмөлдөйт да, миллиардын салып коюп эле, анан мегиле жегиле силер уурдап кеткиле дебейт. Алар дагы кайрып алыш керек. Бекер бербейт. Алар дагы күнү түн иштеп тапкан да ошол акчасынчы. Анан ал тиги же өзүң бирдеме кылбай, же бирөөнү бут тозбой, мындай кыргыз пейилибизди оңдочу маал ичак эле өтүп кетти бизчи. Бизде пейил кетти, ниет бузулду. Ыйман кетти, ысап жоголуп баратат. Биз эмне болуп баратабыз кыргыздар? Эми ушул жерден бир жакшылык келатса, ошону дагы бир жумурткадан кыр издеп болбойт да. Анда келгиле жата берелик, быкшып эле ушул эстекке керек. Бул өзүбүздүн келечегибизге көрө албастык бул. Балта чапканга барабар болуп атат. Ошон үчүн айланайын кыргыздар, эртең барып атаңарды бергиле дагы, колуңардан келсе мүмкүнчүлүк бергиле. Мисалы, жанагы айнекти дагы көп болот, керек көрөт. Токмокто айнек заводу бар. Бул иштеп калса жаманбы? Атети кумун Баткен облусунан алчу мурунчу. Айнекти жасаш керектүү кум. Азыр иштебейт да? Азыр иштебей турат. Бирок кабарытуулардын баары турганда, азыр билбей калдым, таанып болуп кетти. Эми ошол жак эки облустон Сырьёсу келип ушул жерден иштеп туруп Токмоктон алып барса жаман болобу? Же биздин Сары Ташты мына, Өзгөндөн Сары Ташты Казакстан шаарларынын баары Кыргызстандын Сары Ташы менен жасалып атат. Эми ошол жака ташылып калса, мамлекетке пайда болбобу? Болот эле да. Жаман болобу? Ошол жерге өзүбүздүн курулуш материалдар өзүбүзгө. Же болуп семзавод макул тиги аркы көлдүк иштебей турса да канттык иштеп калса жаман болобу? Толук кандуу иштесечи. Жайгыш иштеп турса ошол жердечи. Жакшы эле болот да. Туура. Бюджетке акча түшсө жаман, эртең эле пенсия пособиябыз көбөйөт. Ошол жерден иштеп аткан кишилер дагы налогун төлөйт да. Соцфондко подоход налогун. Анан бул жаманбы? Келгиле мындай баары жок дегенде моралдык жактан пенсионерлерди батаңарды берип колдоп турлар. Турсунбай мырза, сиз эмне деп айтат элеңиз ошондой адамдарга? Мен да айтат элем, эми өзгө өз душман болуш керек эмес. Мына көп угуп каласың, кыргызга душманы кереги жок, кыргызга душман деп. Эми уну өз сындаганыңыз жакшы. Ну, андай сын пикирге негиз бербешибиз керек да. Эми жакшы ой менен курулуп атса, ошого болуп эле каршы чыгып атса, любой жакшы ишти жамандап атса, өнүкпөйбүз да анда.
Башка душмандын ичинде керек жок болуп калат да. Отуруп алып аны сындаса, буну сындаса, өз ишин эсе кылбаса, анда жана Кытай данышман макалында айткандай, сындап эле жатып алса, телевизордон отуруп алып, же диванга жатып алып, ал болбойт, өнүкпөйт ал мамлекет. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, эскиден жакшы сөз бар. Аракетке берекет деп. Алмак пуш озма түш деген СССР заманы жок. Бизге эч ким дотация бербейт. Жана Акаев президент болгондо бүт бажык уран жазылган эле ырайымсыз. Ай бир өзүн өзү багыш керек деп. Өз баккан уже 30 жыл ушу бери болуп атат. Эч ким биз үчүн куруп бербейт буну. Андан кийин дагы кимден сурайбыз деп жүрө берсек, анда Аскар Акаевтан баштап ушунча биз карызга баттык. Муну кайтарыш керек. Ошондой болбостугу үчүн биз өнүшүбүз керек. Өнүккөнү жол коркпой бардык нерселерди сала бериш керек өзүбүздө. Өнүгөбүз. Эч нерсе кылбай эле башка өлкөдөн реэкспорт кыла берсек, Кытайдан, Дубайдан, Туркиядан башка өлкөгө сата берсек, саудагер болуп кетебиз. Кыргыздар эч качан Эң негизгиси ошо эң кыйыны бул башташ да. Ооба да. Башташ бул кайра эле Кытай элинин эң жакшы данышман макалынан. Эң оор нерсе бул биринчи кадамды жасоо. Калган кадамдар өздөрү кете берет. Үчүнчүдөн болсо, эми таң калганым өздөрү эч нерсе жасабайт. Бирок жасаган адамды, жакшы иш жасаган адамды сынап отуруша берет да. Бул да болбогон нерсе. Андан көрө сен ана бут кийим кийип, ошо өткөн жолун басып көр, анан түшүнөсүң, бул Кыргызстанга керек экен деп туруп. Анан чет өлкөнүн агенти боло бериш болбойт. Биздин душмандар сыртта да көп, Кыргызстан өнүкпөсүн дегендер. Ичинде да көп. Ошо тыңчылар азыр ар бир жол менен Кыргызстандын ал акыбалын дестабилизацияга келген аракет кылышып атат. Токтогула. Реформа болуш үчүн, курулуш үчүн тынчтык керек. Тынчтык болсо бирден инвестор келбейт. Биз айткандарыбыз бекер. Президент кайрылганы бекер. Бизнесмендер бар инвестиция алып келген бекер, эч ким келбейт. Ана революция боло берсе, митингдер боло берсе, кой, кеше эле бирөөнүн менчигин, мүлкүн тартып алып тур деп. Мына Кукуя мен сыйлаган агам жакшы айтып кетти. Иман кетип атат, пейил качып атат. Алла Таала карап турат да. Туура. Эгер эл имандуу болсо, берекетти берет. А болбосо, кайра эле революция, митинг боло берсе, тынчтык болбосо, эң жакын достор тескери карайт да. Ошол Өзбекстан, Казакстан, Россия башкалар тескери карайт да. Ошондуктан бул жерде дагы бир сөздү айтып коюшум керек, кайрылып коюшум керек. Ушундай эле революция кылдыңар керек болсо, митинг пикет кылам десеңер, ички дүйнөңөрдү революция кылгыла, митинг пикет ичиңерди кылып өзгөргүлө. Алла Таала Курандын күн күркүрө сүрөсүндө айткан. Ай бир адам өзүнөн баштап өзгөрүлмөйүн, коом өзгөрүлбөйт деп. Ошо эстен чыгарып башыбыз керек. Көп отуруп алып деп өзгөрүлбөйт. Президент өзгөрүлсүн, өкмөт өзгөрүлсүн, тигил бул өзгөрүлсүн, өзгөрүлбөйт. Бүт жамандык өзүндө. Бирок өзгөрүлүш келбейт, башкасында отура берет да, жок. Бүгүнкү күнү иштей турган заман келди. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күнү мои идеяларды колдоп, Кудай берсе, Кыргызстанга биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Мына башка өлкөлөрдө керек болсо, бүт алтындарын, бал буюндарын тапшырып, мамлекетти өнүктүрүшөт, карыздан кутулсун, абылсын деп тур. Биз Кыргыздан эч кимани сураган жок. Болгону каршы чыкпагыла, колдоппагыла дейт. Акыркы айтат, кошумчалай турган нерсе, ички инвесторлорду эстен чыгарышыбыз керек эмес. Туура. Канча бүгүнкү кыргыздар чет өлкөдө мыкты бизнесмен, мыкты саясатчы болуп атат, мыкты жетекчилер болуп атат. Алар келсе, алар процент сурабайт. Ал ошолорду 3 жылга, 5 жылга салыктан бошотуп коюш керек. Келгин. Кыргызстан сеники. Сен ошол Асман шаардын 500 миңдин ичинде сен өзүң салым койсоң, сени туугандарың жашайт, өзүң үй бүлөң жашайсың деп кызыктырыш керек. Көбү Кыргызстанга кайтып келет. Мына Орусда иштеп аткандар айтып атат. Биз азыр пенсияга чыккыча иштеп турабыз, кайтып келебиз Кыргызстанга. Баары кайтып келет. Бирок акчалар аяктагып калып атат. Жана Кукуя бул жерде айтып кетти, чында эле биз Өзбекстанга барып көп акча таштап келип атабыз. Эмне үчүн биз өзүнүн ички нерселерди тартпайбыз Кыргызстанга? Келсеңиз Кыргызстанды өнүктүр деп шарт түзүп берели. Сен 5 жыл салык төлөгө, мына тапкан акчаңды чыгарып кел деп туруп. Ошондуктан өзүбүздөн бардык нерсе өзүбүздөн. Кайра башында айткан макалды айтып коеюн. Көз коркок, кол батыр. Батыр болуп жашай берели. Кубанычбек мырза, мына башында мен унутуп калып турмун, сизден сурайм деп. Техникалык жактан шаар, Асман шаары ошо Ысык көлүнүн тегерегинде курулуп атпайбы? Бул сейсмикалык жактан кандай? Кооптуу, аякта мисалы канча этаждуу имараттарды курса болот? Эми жер жүзүндө жердин баарында жер титиреп атат. Японияда эле жанагы шаардын үстүнө салып атат үйлөрдүчү. Билесиңер да, Японияда бардык жерден көп жер титирейт. Бирок алардын технологиясы башка. Анан бул жерден ошол эле тиги Филиппинди карагылачы канча жер титиреп атат, Индонезияда жер титиреди. Коңшу мамлекеттерде жер титиреди, Турция эмне болду. Анан баарынан корко берсек эмне болот? Анан бирок жанагы сейсмикасын аябай карашыбыз керек. Кыргызстандагы бул сейсмология жагынан кооптуу мамлекеттердин бири. Ошол көлдүн тегерегинде да илгери да жер титиреген, мисалы ошол түптө жер титиреп кыйроого учураган. Анан бизде дагы түштүктө көп жер титиреген, өзгөн жакта тияк бияктардычы. Анан азыр деле мына мурдагы күнү эле тиги
Баткен облусунда Айдаркенде дагы жакын жеринде жер титирет. 3 балл, 3,5 балл ушундай болуп атпайбы. Анан сейсмикалык жагынан ал жерде бир 100 этаж, анан 50 этаж салам дегенден алыс болуш керек. Себеби ошол инвесторлор деле ал проектисин түзүп атканда биздин дагы тиешелүү институттар бар эмеспи? Ошол сейсма институттары бар, академия наук бар, экотех инспекция бар. Ошолор дагы сунуш пикирин айтат да. Эми келе калып эле мен тигиндей курам деп кетпейт. Ал кыйрап калганда ал инвестор дагы талаада калбайын деп ойлойт. Ошол эле маалда биз жанагы тазалоочу жайды биринчи көңүл бөлүшүбүз керек. Очистной сооружение бул биринчи очередте болуш керек. Анан ошол чаңын тиги булары дагы көлгө барып куюлбагыдай болуш керек. Азыр курулуш материалдарын отходдорун башка жакка алып кетиш керек. Кайра иштетүү жайды куруш керек ошол жерге. Тазалоочу жай болуш керек сөзсүз түрдө. Туура. Мусордун переработкасын биринчи коюш керек ошол шаардын жаныначы. Бул Бишкектегидей жапа чекпешибиз керек. Мен ошон үчүн айтып атам, жанагы закон менен бекитилсе, биз дагы ой пикирибизди сунушубузду берелик керек болсочу. Муну талкууга алып чыгыш керек кыргыз коомчулугуначы. Азыр бул жогорку кеңеш уктабай, эс алууга кетпей, ошол комитет бар эмеспи тиешелүүчү. Ошол мыйзам долбоорун президенттин аппараты менен биригип туруп администрациясы менен азыр элге берип койсо, тигилер келип курганга чейинчи, уже тиги күзгө чейин талкууга алып туруп жакшы бир мыйзамын кабыл алып койсо жакшы болот эле да. Мисалы Туркияда элдин баары эс алып атпайбы? Мен булардын туристтик кандай өнгөнүн иш айтып көрдүм закондорундагычы. Алар 5 жылга бошоткон, бирок башкысы эң негизгиси генералдык планды сактоо керек, экологияны сакташ керек. Көл боюнча генералдык план бекитиле элек. Муну президенттин эсине салып коюш керек, өкмөттүн эсине салып коюш керек да. Каалагандай салып атат, ким эмне кааласа ошону салып атат. Мындан алыс болушубуз керек. Көлдү сактап калбасак бизди эч ким кечирбейт. Ошон үчүн генералдык планды бекитиш керек дагы. Андан кийин бул закон менен бекитип койсок, жанагыдай тиешелүү нерселердин баарын, тазалоочу жайды, мусор переработка эмне болот, кайда төгүлөт, эмне болот, тиги отходдор эмне болот, тамак аштын дагы отходдору. Тамак аштын отходдорунан да чет мамлекетте бизнес. Мени туугандар кечирип койсун, еврейлер отурат ал жердечи. Бул аябай доходный бизнес болуп эсептелет. Аны деген жаныбарларга, тияк-пыяктарга сатат. А болбой калган эмелеринен курулуш материалдарын жасайт. Ошол эле экологиялык таза курулуш материалдарын чыгарат да. А биз болсо мына Бишкек шаарыбыз эмне дем ала албай атпайбызбы азырчы? Дем ала албай атабыз дысыктачы. Биринчи очередь мусор переработканы биринчи куруп коюш керек ошол жергечи. Анан заманбап техника, технология менен жабдуулап туруп, андан кийин тиги курулушту башташ керек болот. Урматтуу Кубанычбек мырза, Турсунбай мырза, сиздер ушул убактыңыздарды бөлүп, өзүңөрдүн пикириңерди айтып бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна чыкты. Биздин каналдан алыстабаңыздар.